Саламатсыздарбы, урматтуу 5-класстын окуучулары. Сиздер менен кыргыз тили сабагын улантабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын кептик темасы «Менин атым мага жагат». Сабактын грамматикасы энчилүү жана жалпы аттар. Сабактын лексикасы дарыя, көлү, суу сактагыч, токою, ийрим, жээги, пайдалуу, сууда сүз, танда, спорт менен машык, футбол менен машык. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыздын максаттары окуучулар «Менин атым мага жагат» темасындагы жаңы лексиканы өздөштүрүшөт, энчилүү аттардын жазылышын үйрөнөт, текстеги жаңы маалымат менен таанышышат. Сабакта суроолорду угуп, түшүнүп, жооп берет, кептик үлгүлөр боюнча иштешет, жазуу сабаттуулугу артат. Үй бүлөсүнө болгон аяр мамилеси калыптанат, бири-бири менен сылык мамиле түзүүгө жана жоопторун баалоого көнүгүшөт. Анда эмесе балдар, эсиңерге сактап калгыла, адамдардын аты жөнү ар дайым баш тамга менен жазылат. Шаарлардын, айылдардын, жер суулардын, гезит-журналдардын, чыгармалардын аталыштары да баш тамга менен жазылат. Булар энчилүү аттар. Анда эмесе мисалдарды келтирип өтсөк, адам аттары: Жакупов Улан Муратович, Трефилова Наталья Ивановна, Таня Өскөнбек. Көңүл бурган болсоңор, адам аттары баары баш тамга менен жазылды. Жер аталыштары: Бишкек шаары, Ош облустундагы Кара-Кулжа району, Сары Челек көлү, Жалал Абад шаары. Мында дагы баш тамга менен жер аталыштарын жазып алдык. Суулар: тоолор, токойлор, Чуй дарыясы, Токтогул суу сактагычы, Күрпсай ГЭСи, Тянь-Шань тоосу. Гезит-журналдар, чыгармалар: Кечки Бишкек гезити, Бай-Чежекей журналы, Кыргыз адабияты окуу китеби, Ак кеме повести. Мына балдар, көңүл бурган болсоңор, гезит-журналдардын дагы аталыштарын баш тамга менен жазып алдык. Булар энчилүү аттар экен. Анда эмесе китеп менен иштегенди баштайбыз. Китебиңердин 9-бетин ачып, 12 көнүгүүгө көңүл бургула. Анда бош орундарга энчилүү аттарды туура жазгыла деген. Мен сиздерге 1 бөлүмүн окуп берем, 2 жана 3 бөлүмүн өзүңөр аткарасыңар. Менин атым Дилхумар. Мен Семетек кинотеатрына барганды жакшы көрөм. Жакында эле кинодон Делбирим деген фильм көрдүм. Курбуларым, досторум менен Ак ниет дүкөнүнө барып, көп нерсе сатып алдым. Менин агам Айбек көчөгө аз чыгат. Ал көбүнчө интернеттен Бишкек шаарындагы достору менен сүйлөшөт. Анда эмесе 2 жана 3 бөлүмдөрдү өзүңөр аткарып чыгасыңар. Кийинки көнүгүү өз атыңар жөнүндө төмөнкү суроолорго жооп бергиле. 1 суроо: сенин атыңды ким койгон? 2 суроо: сенин атың сага эмне үчүн жагат? Кийинки суроо: сенин атыңдын мааниси кандай? Ушул суроолорго өз алдыңарча жооп жазып чыгасыңар. Анда эмесе кийинки көнүгүү: Русландын айткандарын окуп, суроолоруна жооп бергиле. Мен 11 жаштамын. Мындан ары эмне кылууну чечишим керек. Мен сууда мыкты сүзөм. Спорт мектебине которулсамбы? Тил үйрөнүүгө өтө жөндөмдүүмүн. Англис тили мектебинде окусамбы? Атам спортту тандады. Апам менин келечегим үчүн англис тили пайдалуу дейт. Кайсынысын тандасам? Жооп берүүдө төмөнкү сөздөрдү колдонгула. Менин оюмча, биринчиден, экинчиден демек. Мисал келтирип өтсөк, менин оюмча, Русландын сууда мыкты сүзгөнү, англис тилин үйрөнгөнү жакшы. Англис тили мектебинде окуса да, спорт менен машыкса болот. Спорт мектебинде окуса да, англис тилин үйрөнсө болот.
Биринчиден спорт ден соолукка пайдалуу, экинчиден тил билүү адамга пайдалуу. Демек Русландын сууда мыкты сүзгөнү, англис тилин үйрөнгөнү жакшы. Анда кийинки көнүгүү 10-бет 15 көнүгүүгө көңүл бурабыз. Окуучунун суроосуна кыска жана түшүнүктүү жооп бергиле. Сүйлөмдөрдү улантып, көз карашыңарды далилдеп жазгыла. Мага кандай белектер керек экенин билем. Мен жаңы конки алгым келет. Эскисин кийсем бутумду кысып жатат. Анан көк юбкама жарашкан свитерим болсо дейм. Анан китептерди да каалайм. Туулган күнүмө чоң энем дайым эле кымбат жана керексиз нерсе тартуу кылат. Балким, мен жаккан белектер жөнүндө айтсамбы? Же калганын балдар өз оюңар менен толуктап чыгасыңар. Кийинки көнүгүү Айсулуунун суроосуна жооп беребиз. Анда эмесе Айсулуунун суроосу менен таанышып чыгайлы. Менин сиңдим чөнтөк телефонун колунан такыр түшүрбөйт. Башка бирөөлөрдүн чөнтөк телефону жөнүндө сөз кылып сындай берет. Ал телефонуна 100дөй ыр жаздырган. Мен ага ачууланып кийим-кечеңди чачпа деп айтканымды да жаздырып алыптыр. Курбуларына маанисиз смстерди жиберет. Ушул жаман ататын кантип таштасам болот? Анда балдар өзүң оюңарды жазып калтыргыла. Кийинки көнүгүү сөздүк менен иштейбиз. Мында сөздүктөрдү дептериңерге жазып, сактап калганды унутпаңыздар, эсиңерде сактап калганды. Сүзөм, сузаман, пайдалуу, фойдали, жаздыруу, ёздурмок, сындоо, танкит кылмок, чачуу, сочмок, ачуулануу, аччыкланмок, адат, одат, маанисиз, мааносуз, таштатуу, ташлатмок. Анда эмесе балдар, үйгө тапшырма 11-бет 17 көнүгүү. Ырды көркөм окуп, суроолорго жооп бергиле. Ырды окуп жатканда албетте сөздөрүнө терең маани берип, суроолорго жооп жазгыла. Анда эмесе ыр менен таанышып чыгабыз. Сага болот чоң ата, өз атаңдын атасы. Эмне болот айтып бер, апа-кеңдин атасы. Эмне дейсиң энесин, эмне дейсиң агасын. Байке десең кокустан, чоң уятка каласың. Эмне дейсиң эжесин, ини сиңди жеңесин. Эске алгын муну да, улуулук бир кеңешим. Эгер болсо апаңдын эжесинин баласы, эмне болот ал сага, кана туура атачы. Баарын тактап тааныгын, билип алгын, аныгын. Мына балдар, ыр менен таанышып чыктык. Анда суроолорго жооп жазгыла. 11-бет 18 көнүгүүгө көңүл бурабыз. Мында ар бириңер таблицаны өз алдыңарча толтургула деген. Мында тема боюнча эмнелерди билдим, тема боюнча эмнелерди аткара алам, мага эмне түшүнүксүз болду, өз оюңарды жазасыңар. Анда эмесе ушу менен сабагыбыз аяктады. Сиздер менен Ош шаарындагы номер 46-орто мектебинин кыргыз тили жана адабият мугалими Инатилла кызы Тилхумар болду. Анда эмесе кийинки сабакка чейин саламатта калыңыздар.